Адам баласынын кээ бирки өзүнүн алдына коюп койгон тосуктар бар да, мындайча мен ушулмун, өзгөрбөймүн, мен мындан ары кетпеймин ары, мен кечирбейм. Рамазандын берекеси менен канчалаган далайлаган инсандарды көрдүк жумшарган. Мусулмандар үчүн дагы эң сонун аянтчанын бирөөсү бул Рамазан айында мусулман эместердин баарын чакырып, ифтарыңа берип, тамагыңды берип, биз ушулбуз. Биз тынчтыкты каалаган инсандарбыз. Биз улутка бөлбөйбүз, урууга бөлбөйбүз. Менин жан дүйнөмө ушул берген нерсеңер, ушул кылып аткан мамилеңер силер жөнүндө да жалпы эле мусулмандар жөнүндө абдан сонун бир эме калтырат да, бул сүрөт калтырат дейт. Ассаламу алейкум. Жалпыңыздарга кутман күн же кутман кеч, кайсы убакта бизди көрүп атсаңыздар дагы баарыңыздарга чоң салам айтабыз, ысык салам айтабыз. 24 kg маалымат агенттиги мына ушундай подкасттардын кыргыз тилиндеги сериясын ачып жатат. Анан бүгүн мынакей Алланын буйругу менен орозонун башында куттуу студиябызга биздин кадырлуу коногубуз келип отурат. Кыргызстан Аалымдар кеңешинин мүчөсү, теолог, диний ишмер жана ошентип эле биздин ардактуу мейманыбыз Марс Ибраев агай. Кош келиңиз. Биз абдан кубанычтабыз. Убакыт таап мына ошол туура исламды агартуу жаатында эч бир баш тартпай баардык интервьюларга барып жүрөсүз. Бүгүн балким кайталанып турган суроолор берип калышы мүмкүн, башка жерлерде жооп бергениңиз болгону биздин балким аудиториябызга дагы балким ал маалыматтар дагы жаңылык болот. Мынакей 12 айдын султаны болгон орозо айы дагы келип калды. Бул орозону сиз кантип тосуп атасыз, кандай даярдык менен дегендей? Рахмат. Ар бир сөздү баштаганда биз баягы мусулман катарында ислам дининдеги тартипке ылайык дейт. Жараткан Алла Таалабыз менен баштайын. Бисмилла деп. Чындыгында шүгүр дейм. Ушул күнгө чейинки берилген өмүргө шүгүр дейм. Берилген мүмкүнчүлүктөргө шүгүр дейм жаратканга. Анан ар бир Рамазан келген сайын кийинки Рамазанга чейин Кудай Таалам сак саламат жеткирсе экен деп тилек кылам да. Анан бул Рамазанга да кирип келдик окшойт иншалла. Мынакей мына кирдик дегендей кирип келдик. Мен бул Рамазанды да өзгөчө бир шаң менен тосуп алайын деп эң баштапкы эле бир эмесинде албетте биринчи орозо менен Рамазанга келгенде бир гана курсаңар ачка калып эле суусуз калган менен даярдык кылбагыла дейт го. Руханий да даярдыктарды кылуу менен болот да. Бул деген нерсе ар бир инсан, ар бир мусулман инсан жан дүйнөсүн Рамазанга мындайча айтканда даярдаш керек, концентрация болуш керек. Даярдаганда бул тамак аштан тыйылуу эле эмес, ар кандай ойлордон, бош нерселерден тыйылып, мүмкүн болушунча максималдуу сиз Кудай Таалам берген 24 саатты пайдалуу өткөргөнгө планды коюш керек деп. Ошон үчүн мен биринчиси күндүздөр орозо, кечинде таравих намаздары, даярданып атабыз да буюрса анан ниет кылдык жакшы бир эме менен 3-4 күн, бир канча күндүн ичинде да түнү бою дагы жанагындай хатым Куран деп коет. Биз атайын үйгө эшигимди ачып атам дегендей. Ошондой бир эме менен. Даярдык канча убакыт мурун башталышы керек? Бул негизи Рамазанга даярдык Рамазандын бүтүшү менен башталыш керек дейт да. Бүтөт, андан кийин кийинки Рамазанга даярдык. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары, жанындагы жүргөн жолдоштору 6 ай Рамазандын кусалыгы менен, анан 6 ай анын эскерүүсү менен жашачу экен да. Рамазан өткөндөн 6 ай эскерип, сонун өттү деп мындай бир эмеси менен, 6 ай болсо анын кусалыгы менен өткөргөн. Ошон үчүн даярдык кайра эле Рамазандан кийин эле башталат деген маселени айткым келет. Ошон үчүн бирок Рамазанга жакын калганда өзгө шаңга бөлүнөт, өзгөчө сезген инсандарга мындай руханий бир атмосфера пайда болот. Ооба, материал дегенде даярданабыз, азык түлүктөрүбүздү алабыз, камдайбыз, саарлыктар, мисалы үчүн кимди тособуз, улугабайда деп сүйлөшөбүз үйдөгүлөр менен, кимге барабыз, аны дагы сүйлөшөбүз. Айтор, бул ай жараткан Алла Таалам мээримин төккөн ай. Биз дагы боорукер, кечиримдүү, анан жоомарт, берешем болгонго даярданып аткан бир ай иншалла. Орозону сиз өзүңүз айткандай калкан дейбиз, береке дейбиз, мүмкүнчүлүк дейбиз, ынтымак дейбиз. Бул адамдын негизи мүнөзүнө кандай таасир берет? Билесизби, мен көп эле айтып жүрөм да, мисалы үчүн ыйык жерлердин өзүнүн таасири бар да. Мисалы Мекке жана Медина шаарларынын өзүнүн таасири болот. Кандай гана адам болбосун, кандай гана ниет менен барбасын, Кудай Таалам чакырган инсан кирет да, чек арадан аттап. Киргенден кийин башта балким 1000 катуу жүрөк инсан болсо дагы, жана атмосфера, ал жердин өзүнүн руханий атмосферасы адамды жумшартат. Калыбына келтирет, белгилүү бир эмеде.
Кийин кетерге жакын 5 күн жүрөбү, 10 күн жүрөбү кадимкидей кеткиси келбей калат. Ошону сыңар эле айлардын да султаны деп атпайбызбы? Айлардын султаны Рамазан болсо, күндөрдүн султаны жума боло турган болсо, бул күндөрдө бир, бул айларда бир өзгөчөлүк бар. Касиет бар. Мындай айтканда бизге билинбеген, көзүбүз менен көрүнбөгөн, бирок адамга таасирин бере тургандай өзгөчөлүгү бар. Бул руханий өзгөчөлүктөр бар. Ошон үчүн бул айдын Рамазан айынын өзгөчөлүгүндө адам баласынын эң башта эле жан дүйнөсүнө бир катып бараткан денеге дейинби, катып бараткан табиятка дейинби, баягы жүрөктөрү ташбоор болуп бараткан жүрөктөргө дейинби бир жумшарта турган бир нерсе кирет. Бул эмненин таасири менен болот? Албетте орозонун таасири, албетте ал жердеги жакшы сөздөрдүн, кайрымдуулуктардын, элдердин баары орозо, озо чакка барасыңбы, саар мындай айтканда баардык нерсе бир ибадатка оронгондой эле, өлөнгөндөй эле болуп калат. Мейли ал диний адам болобу, диний адам болбойбу, жөнөкөй адам болобу, кары болобу, орто жаш болобу, баардыгы Рамазандын эмеси менен жашап калат да, мусулман дүйнөсүндө жалпы да ушундай. Ошон үчүн бул адамдын табиятынын өзгөрүшүнө, характер деп коебуз, табияттын өзгөрүүсүнө, оң жагына, позитив жагына абдан чоң таасири бар. Адам баласынын кээ бирки өзүнүн алдына коюп койгон тосуктар бар да, мындай мен ушулмун, өзгөрбөймүн, мен мындан ары кетпеймин ары, мен кечирбеймин, мен мындаймын деген сыяктуу принциптери болот да кээ инсандардын. Рамазандын берекеси менен канчалаган далайлаган инсандарды көрдүк, жумшарганын көрдүк. Ошон үчүн бул Рамазанды мен бир өзүмө да бир мүмкүнчүлүк катарында көрүп атам. Бир жылдын 11 айдын ичинде балким катып калган тараптарым бардыр менин дагы. Ошол жаатын жумшартканга, ошону жок кылганга, жууганга, тазалаганга дейт го, бир мүмкүнчүлүк деп билем буюрса. Эң чоң таасири көбүрөөк кайсы жака болот? Жан дүйнөгөбү же денегеби? Жан дүйнөгө. Жан дүйнөгө. Андан кийин денеге да болот. Эгерде туура орозо кармаса. Бул өтө маанилүү. Туура орозо кармоо бизде Кыргызда бир аз эмебиз да. Саарлык менен ифтардын айырмасы жок да биздечи. Бирдей эле болуп калат да. Саарлыгында деле ифтардагыдай эле биринчи, экинчи тамак менен же кечинде жасаган тамакты анан аны жылытып жеген менен. Бирок бул туура эмес экенин айтабыз. Пайгамбарыбыздын методикасына карай турган болсок, сүннөт жолуна пайгамбарыбыз эртең менен таңга турган саарлыкты кылгыла деген, бир уртам, бир стакан суу менен болсо дагы оозду бекиткиле деген, мындай айтканда. Кээ бир адамдар эртең менен жегиси келбейт го. Жок, ошондо суу менен болсо дагы жап, эмне кыйналып каласың күн ичинде деп. Жеңил желпи тамактарды жеп, андан кийин Рамазанды саарлыкты оозду бекиткиле деген сөздөр бар. Ошон сыңары ифтарды дагы өтө катуу көп жеп алып, бир учурда жеп алып туруп анан кыйналып калбагыла деген. Бекеринен 20 ракет жанагы таравих намазын койбосо керек пайгамбарыбыз. Неге дегенде тамакты жеп алып туруп тойгондон кийин анан акырын барып куптан намаздан кийин таравих 20 ракет таравих намазын окуганда кадимкидей эле адам баласы бир гимнастика алып калат да, мындай айтканда тамаксын кылат да буюрса. Орозодо ошол ооз ачарларды уюштуруу абдан мындай элибизде азыр жайылып баратат. Анан кийин муктаждарга дагы мындай жакшы дасторкон уюштуруп берүү, жардам берүү абдан элибизде көп жайылган. Себеби элибиз Кудай шүгүр боорукер. Анан мага көбүнө эсе ошо Рамазан чатыры деген долбоор абдан жагат. Себеп дегенде жалгыз гана мындай мусулмандар эле эмес, ошол эле маалда башка диндегилер, башка улуттагылар, кыскасы муктаждын баардыгын ар кайсы күнү бир дасторкон үстүндө бириктирет да. Рамазан чатыры ушундай чындап ошол орозонун кереметин ошондо сезсек болот да. Анан исламдагы көбүнө эсе мындай ынтымакка чакырган сүйүүнүн дини деп билем да. Бирок көп учурда кээ бир дин насаатчылары, дин кээде жана жума намаздардагы инсандар көбүнө эсе ошол сөздү дин жолуна дин тарапка жаңы кадам шилтейин деп аткан адам үчүн бир аз мындай, кандай десем, ислам тууралуу бир аз башкача таасир калтырат да. Көбүнө себеби дегенде коркутат, үркүтөт, же болбосо эң биринчи кезекте арабтар менен еврейлердин тирешин айтат. Биз негизи эле элибиз, биз ошол тирешке канчалык биз тиешебиз бар. Ислам деп аталышы өзү айтып турбайбы, тынчтыктын дини депчи. Ар бир жанга, жан дүйнөгө, адамдын өзүнө, айлана чөйрөсүнө, үй бүлөсүнө, анан мусулман эмес айырмасы жок. Инсан болгондугу үчүн анан жандууларга, жан жаныбарлар анан жаратылышка дагы тынчтык тартуулай турган инсан болуш керек негизинен. Эреже кылай. Бирок сиз айткандай абдан жакшы белгилеп кеттиңиз. Ооба, негедир акыркы учурлардагы мусулманчылыктын эмесинде көргөн ката ошол коркутуу жана мындай айтканда сүйүнчүлөө деген эки методика бар да динде жеткирүүдө. Ошонун коркутуу методикасын абдан жакшы колдонушат да. Эмнеге? Себеби батыраак келет деген эме мененчи. Бирок бул дурус эмес, жакшы эмес.
мен үчүн мен айтам да ошол дүйнөдө болуп жаткан ар бир мусулмандарга, адамзатка болуп аткан зордук зомбулук мен үчүн бир зордук зомбулук деп кабыл алынат да. Жүрөк жүрөктө өйткөн маселе, буга биз орушубуз керек. Ыйлайсызбы, дуа кыласызбы, башка эмне келет колубузда. Биз чоң бир саясий, чоң бир эме эмеспиз. Жетет деген инсан эмеспиз. Ушул маселени саясий жол менен чечип кое тургандай. Биз карапайым элбиз. Биздин колубуздан бир дуа кылгандан башка нерсе келбейт. Айта турган учурларда балким оюбузду, пикирибизди айтабыз. Ушул жер тынчтык болсо экен деп, тиешелүү адамдар карап койсо экен депчи. Бирок андан нары ашып өтө албайбыз. Ошон үчүн аны айта бериштин дагы өзүнүн кажети жок деп ойлойм. Жөн гана дуа кылыш керек бул жерде. Ушул элдерге Кудай Таалам жакшылык берсин, тынчтык болсун, кайсы жерде болбосун депчи. Мейли мусулман менен мусулман эместин тиреши болобу, же балким таптакыр эле мына мейли Россия жактагы тиреш болобу, мисалы үчүн согуш болобу. Айтор деги эле ислам өзү согушка каршы негизи. Андыктан мына ошо Рамазан бизге бир чоң бир аянча деп ойлойм. Сен айткандай ифтардан келип атпайсызбы? Ифтар жалпы жанагындай шатер Рамазан деп, Рамазан чатырлары уникалдуу сонун проект. Долбоор, укмуш сонун долбоор. Эмнеге дегенде биз мисалы үчүн бир уюм дейли атайын эме уюштурат. Жылдын ичинде бир ярмарка уюштурат дейли. Мисалы үчүн же болбосо өзүнүн бар экендигин билдирген ассоциациялар мисалы үчүн бириктирип туруп, ошол жерге аянча түзүп берет. Ар ким келет өздөрүнүн продукциясын сатканга мүмкүнчүлүк алат. Бул эме ошондой бир эмеде ишкерлер үчүн абдан сонун бир аянча бул. Ошондой эле биздин деле мусулмандар үчүн дагы эң сонун бир аянчанын бирөөсү бул Рамазан айында мусулман эместердин баарын чакырып, ифтарыңа деп тамагыңды берип, биз ушулбуз. Биз тынчтыкты каалаган инсандарбыз. Биз улутка бөлбөйбүз, урууга бөлбөйбүз. Болбосо билебиз Кудай Таалам бизди уруу кылып жаратканын, улут кылып жараткандыгын. Биз ошол эле учурда аймактык бир эмеге да бөлбөйбүз. Мисалы үчүн тиги бул деп белгилүү бир саясий бир эме болгон болсо, ал эмеге да бөлүп жарганга биздин милдетибиз, ичибиз, андай милдетибиз, ниетибиз да жок. Биз жөн гана тынчтык каалайбыз. Келгиле, дастарканыбыздан дейт, жакшы инсандар даамыбыз тийсин, батаңарды бергиле, тынчтык болсун элибизде журтубузда деп туруп узатабыз. Эмне элестетиңиздер, кеткен адамдардын ой пикири бир сизге эмес да, ошол эле сизде артыңызда турган ислам динине болгон көз карашы кандай болот. Мисалы үчүн ошондой эле бир аянчалардан бирөөсү, мен өзүмдүн тажрыйбадан айтам да, Ошто 7 жыл иштеп калдым. Анан курман айт. Курмандыкта өзүнчө чоң бир мүмкүнчүлүк. Курмандыкта эң жакшы нерсе бул жөлөгөсү курбандык союлгандыгы. Мал, чоң малдар, койлор болобу. Анан биз уюштурабыз, мал жаныктар соебуз, анан союп туруп алып келип ким болбосун таратабыз. Анан мен да кошунам, квартирада жашайбыз, үй бүлө менен. Кошунабыз, 2-кабатта бир орус апа бар болчу. Жалгыз жашайт. Бала чакасы Россияга кетип калган. Жалгыз жашайт байкуш, өзүнүн эмеден пенсиядан пенсияга каптап арак ичет. Жыл сайын эттен берип коебуз, остип коебуз деп. Анан байкуш кубанат экен. Кийинки жылы мен бир күн катуу иштеп, тиякпай унутуп калып турдум бергенди биринчи күнү. Эртеси күнү дагы кеч болуп калыптыр. Анан чыгып айтат да. Чыгып келип атайын келип, "Ой, Морс, кандайсың?" Жакшысыңбы? Орус тилинде айтат. "Мен сени кече күттүм, келбедиң" дейт. "Бүгүн күттүм, кечке келбедиң" дейт. "Себеби бул майрамың менен куттуктап коеюн деп келдим. Мен пенсионермин" дейт. "Жылына мен" дейт, "билесиңби" дейт, "эт алганга мүмкүнчүлүгүм жок" дейт. Ошол курбан айтта берген этиңерди дейт, мен бир канча балким айлап жеймин дейт, кичине-кичинеден бөлүп дейт. Абдан мен үчүн берекелүү болот дейт да. Мына ушул менин жан дүйнөмө дейт, ушул берген нерсеңер, ушул кылып аткан мамилеңер силер жөнүндө дейт, жалпы эле мусулмандар жөнүндө абдан сонун бир эме калтырат дейт да, сүрөт калтырат дейт. Ушул нерселерди дейт, эстен кечирим сурадым, чын айтайын. Билесизби, кечирим сурадым. Убагында жетпей калганыма кечирим сурадым. Бирок бүгүнкү күндө айланабызда канчалаган анда Анна Петровналар бар, канчалаган Иван Петровичтер бар, мисалы үчүн да, канчалаган башка улуттар бар. Бирок биз кээде жекип коебуз да. Мусулман болбосо эле койчу булар деп жиркеништи, же бирге отургандан да алыс болгонго чейин бара турганчалыктан кийин радикалдуулук бар да. Бул исламда жок. Караңыз, айтам, дагы айтам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, дуа саламдар болсун, Мединадагы мечити бар го, чоң мечити бар. Мединадагы Набави мечитин убагында Нажран ошол христиандар келген учурда делегациясы келип, биз сыйынып алайлы, бизге бир жер көрсөт дегенде мечитин ачып берген. Сахабалары түшүнгөн эмес, кээ бирлер радикалдуу көз карашта болгон да, эмне антып атасыз, эшикти ачып берип атасыз, булар кандай кылбаш керек, булар тинтпеш керек.
жок койгула деген булар кирсин, сыйынып алсын, өзүнүн ибадатын кылып алсын, мечитти ачып берип атат, түшүнүп атасызбы? Бул деген нерсе канчалык гумандуулук деген ушул нерсе да. Бүгүн толеранттуубузбу, биз гумандуубузбу, муну карашыбыз керек. Эмне үчүн биздин айланабызда көптөгөн сөздөр жүрөт? Эмне үчүн мусулмандардан неге исламофобия бар? Неге мусулмандарга каршы бир коркуу, бир эмеси бар? Муну бир ойлонушубуз керек да биз. Ислам жамандыгынан эмес да бул. Тамсил кылган, өрнөк болгон биздин жамандыгыбыздан болду. Ошондой эле бир эмесинде мен Непалдан бир таанышым келип калды. Анан ошол мен дайыма бул мисалды айтып күлө берем да. Ошол жерде Непалда жашап, өзү мусулман, таанышыбыз. Анан бир кантар академиялык инсан, профессор, академик, мындайча айтканда чыгармачыл инсандар деп, ошол каймактарын 10-15 кишини бир мусулман өлкөсүнө алып бардым дейт. Баягы көрсөттүм дейт. Балким Турциядыр, балким башка мамлекеттер. Мисал деп атам. Алып бардым дейт. 3 күн, 4 күн айлантып жүрдүм дейт. Анан буларда да эң ыйык болгон нерсеси булар уйдун этин жебейт билесиздер дейт. Уйга сыйнат да булар негизи. Анан кийин айттым дейт, барган эскертем дейт да, барганда тамак ашта уйдун этин вообще койбогула. Мейли балык болсун, мейли тоок болсун кое бергиле. Бирок койбогула. Бир күнү акыркы күнү кафеге алып кирип, анан мен телефонго алаксып кетиптирмин. 15-20 мүнөттөн келсем, баардыгы стейк заказ кылып коюптур дейт. Стейк. Анан мен айттым дейт, ой, жок, койгуңуздар. Стейк силерге болбойт. Негеден бул уйдун эти. Десем дейт, анан тигилер, болор эч нерсе эмес. Биз ал тиякта калды, Непалда калды деп койду дейт. Ал ишеним Непалда калды дейт. Анан опа дедим дейт ичимден. Эмнеге булар мындай ушунчалык бекем, катуу эмеспи өздөрүнүн ишенимине? Айттым, анда почему вам не сменить религию деп коет го баягы. Эмне үчүн анда силер ишенимиңерди өзгөртсөңөр болбойбу диниңерди? Барбы альтернативаң дейт да. Мен сразу дароо эле ичимден ислам келди. Ислам дедим дейт. Ой, жок деди дейт. Терроризм, экстремизм, радикализм, толтура нерселерди айтып коркобуз деди дейт. Ошондой дейт, мен өкүнүп кеттим дейт да. Өкүнүп кеттим дейт. Эмнеге ушунчалык деңгээлде ошол күнгө чейинки терс, негативдүү өрнөк болгон инсандардын айынан бүгүн моундай инсандар, каймак инсандар, бир өлкөнүн каймак инсандары биз жөнүндө, мусулмандар же ислам жөнүндө ушунчалык негативдүү экен. Болбосо пайгамбарыбыз ушундай инсан, бир адамды өлтүргөн, адамзатты өлтүргөн менен чоң күнөө алат деп атат. Бишкектин ичинде бир адамга кылмыштуулук кылган адам Бишкектин баардык адамына каршы кылмыштуулук кылган менен барабар деген сөздү айтып аткан болсо, бизде ката экен деп ойлоп кетесиң да негизи. Бирок ошол дин алымдарына, дин жана насаатчыларына тиешелүү деп ойлобойсузбу? Мисалы үчүн ошол эле жана комментарийде жазгандар, мисалы үчүн капырлар, анан мындай болуш керек. Жекеликке өтүп кетет го көпчүлүк. Анан карасаң комментарийде дин тутунган инсан көрүнүп турат, сырткы келбетинен. Алдайт да, сырткы келбетиз. Канчалаган нечендеген инсандарды Мавлана Желалдин Румини окуп жүрсөңүздөр керек, өзүңүз билесиз. Канчалаган инсандарды көрдүм, сыртында кийими жок дейт да, байкуш. Бирок канчалаган кийимдерди көрдүм, ичинде адамы жок дейт да. Адамгерчилик жок. Мейли ал пайгамбарыбыз айткандай, силердин Кудай таалам сырткы келбетиңерге, кандай кийинип жүрөсүңөр, кандай байлыгыңар бар, кандай социалдык эмедеги абалыңар бар, мындай башкаруучулук эмеңер бар, ага карабайт. Карай турганыңызда жүрөгүңөргө карайт, кылган амалыңарга карайт дейт го. Биздин кээде могул сүрөтчү алдап коет инсандарды. Мен бир окуя айтып берейинби? Айтыңыз. Бир чымчыкты мындай салыштырмалуу окуя, бул эми баягы эмеден сабак ала турган окуя да. Чымчык качып бараттыр адамдардан. Алар анын баары аңгуулап кушту кубалап баратышты да. Анан бир учурда дарактын бир арасына киргизет экен, пыр деп кирет экен да, анан эми ушул жака келип өлтүрбөсө эле болду эле, таап албаса эле болду деп дарактын ичинде жашынып көздү жумуп отурат дейт. Анан эки жакка караса, ар жакта бир топ адамдар отуруптур дейт. Арасында бир селдечен, сакалчан эмеси менен дейт го, формасан арасында отуруптур дейт да. Анан ошол оюна келет, ушул мени куткарса, башкасы куткара албайт го деп, башкасынын караса момундай үстү башы мындай куткара турган абалда эмес дейт да, тигилер битиндей эле дейт да образ. Анан болсо болду, ошол жерге жетейин, жетсем жеттим, жетпесем өлдүм дейткен дагы акыркы дем күчүн колдонуп турган пырылда учкан бойдон барып, адамды кууп келет да. Анан тиги адамдын молдоке деп айтабызбы муну, же башка бир диний адам деп айтабызбы, ким кантип ойлосо ошентип ойлосун. Сыртынан караганда бирок мондай бир эме көрүнгөн инсан, чүпкенин чапанын ичине кирип учак ачат экен да. Тиги коркот да, соответственно коркуп кетет да, Алла деп корккондо монтип колун кармай бергенде могу куш кичинекей чымчык эзилип өлүп калат. Кыяматка барганда жараткан Алла Тааланын алдына барганда эсеп кылсак болот да, эмне үчүн бул кушту өлтүрдүң? Анан бул куштан тирилип андан сурак соол болот. Сени эмнеге өлтүрдү деп анан экен дейт да, мен
ушул адамды мени куткарат деген ишеним менен кирдим эле. Бул мени куткарбай, тескерисинче өлтүрүп койду дейт да. Бирок дейт, мен эч нерсе талап кылбаймын, ажасын деме кылбайм, мен кечирдим дейт, кош айтат. Бир гана суранычым, могу сырткы келбетиңер кийин башка мага окшогон мындай өтө жароокер, өтө ишенимдүү, ишенче инсандарды дегенден алып куштайм, ал бизди куштады, алдап койбосун дейт да, сырткы келбетиңер. Ошон үчүн бүгүнкү күндөгү кээ бир инсандардын катасы ал алардын катасы. Исламда радикализм деген нерсеге жол жок. Халака ал-муташаддидун деген хадис бар пайгамбарыбыздын. Ким өтө катуу радикал боло турган болсо, жок болсун деген биздин арабыздан эмес. Анда боло турган болсо, кайдан чыкты алар? Демек, бул дагы эле келип калып атабыз. Илим жок. Маалымат ала албайбыз. Азыр динди жайылтууда кандайдыр бир стандарттар барбы? Силер мисалы үчүн квалификациядан өтүп же лицензия бересиздерби? Динди баары эле жайылта береби же мисалы? Жок, азыр катуу мыйзам кирген, акыркы мыйзамга ылайык, жаңы мыйзам кабыл албадыкпы диний чөйрөдө. Ошол мыйзамга ылайык диний үгүт насаатты атайын сертификат алган, атайын ушул насаатчы деген уруксатты экзаменден өтүп эме кылган гана адистешкен инсандар калат. Бул бир. Экинчиси, массалык маалымат каражаттары аркылуу чыгып, YouTube'дан болот, өзүнчө контент алып жүргөн инсандар болот, Instagram'дан чыгып алып сүйлөгөндөр болот, кээде дин атына сүйлөп коет да. Ошолор дагы мына мыйзам азыр күчүнө кирди. Эми ошону дагы ошо уруксат алган муфтиятта атайын комиссия бар. Комиссиянын уруксаты алып, насаатчы деген эмен алган инсандар гана алып жүргүзө алат. Бир. Экинчиси, үчүнчүсү бул диний насаатты диний объекттерден гана негизинде, ошонун ичинде гана жүргүзсүн деген эреже чыгарышты. Ошого ылайык ал эми калган имамдар, ал эми иштеп жаткан аалымдар кеңеш мүчөлөрү бизге окшогон, ислам университети сыяктуу, медресе сыяктуу окуу жайлардын окутуучулары булар автоматтык түрдө ошол диний насаатчылык бөлүмүнө кирет. Ошондуктан бул жагынан бир эмне кылыш керек? Карапайым калкты бөлдүк, ар ким өзүнүн жумушун кылсын дедик. Молдо молдолугун кылсын, доктур доктурлугун кылсын, соодагер соодагерлигин кылсын. Ошондо кандай талаптар бар? Талаптар Сырткы келбетине да талаптар барбы? Сырткы келбетине көп талап коюлбайт. Андай нерсе талап жок. Ал бул талап динде да жок да негизи. Момундай болуш керек деген нерсе жок. Жөн гана имамдарга жума күнүндө кийип, узун эмеңди кийип ал, адеби ошол, кеп футболкаң менен туруп имамдык кылба дегендей маселе. Колуңдан келсе, сел да кий, деген имамдыкка жарашкан нерсе бул деген маселени коет. Негизги талап илим. Илими канчалык деңгээлде терең, канчалык деңгээлде динди түшүнө билет, канчалык деңгээлде фатва бере алат. Ушул жаатынан эгер илим албаса, көп эле бүгүн төгүлүп атат мындайча айтканда. Көп эле бүгүн мүмкүнчүлүк. Жакында мына муфтиятыбыздагы атайын Азирет муфти дагы кече жакында билдирди. Имамдардан жакында жалпы 4300 канча мечит болгон болсо, ошонун баарысынан имамдарынан биринчи үйрөтүп, андан кийин окутуп туруп, андан аттестациялап. Ким эгерде өтпөй кала турган болсо, азыр резерв кадров деген нерсе бар да, кадрларды резервдөө нерсе бар. Ошол жерден атайын имам боло турган инсандарды ал жака кайра коюшат, эми илимдүүлөрдү коет. Кийинки заман бир 5 жыл чыдап эме кылсак, аракет кылсак, бул реформанын аркасынан имамдардын дагы деңгээли көтөрүлөт деген ишенимдемин, буюрса. Мисалы үчүн жанагы сырткы келбети деп айтып атпаймынбы? Кээ бирлеринин сакалдары узун, кээ бирлердики кыска дегендей. Кээ бирлер койбойт. Ал кандай, шартпы, шарт эмес? Бул эми сакал маселеси көбүнчөсү биз талаш маселе. Менде жок да ошол жерде. Бул сүннөт маселе. Сүннөт. Кээ бирлери важип дегендер бар. Жок, кээ бирлер узун, аябай. Бирок сүннөткө ылайык пайгамбарыбыз бизге үйрөткөн сакалдын эмеси, мындай колду кармаганда бул жактан ашпасын деген эмеси бар да. Ачканда бул деген нерсе тыкан алып жүрүү деген маселеси. Жарашыктуу, коюу маселеси бар сакалда. Кээ бириники өспөйт эле да. Кээ бириники мындай. Начар билбейм. Ал кээ бир устаздар бар, алар разы болсун, баягы динде мээнети абдан жогору. Бирок сакалы жок жүрөт, мисалы дейли. Негеден өспөйт. Өспөсө эмне кылсын адам? Айтат, мен өспөйт, 4 эле чыгат, 3 эле чыгат дейт. Могу нерсенин сакал деп эсептелинбейт да дейт ал. Ошон үчүн дейт, маселе ал жердеги маселечи, сакал койбой калсаң исламдан чыгасың дегенде маселе жок. Имандан чыгасың деген маселе да жок. Сакал койбой калган болсо, сүннөт аткарбай калды. Бирок бүгүнкү күндө биз толгон токой толтура сүннөт аткарбай эле жүрөбүз кээ бир учурда. Биз башка сүннөттөрдү орнотуп алайлы. Сиз мисалы эмнеге койбойсуз? Менин да өзүмүн динди алып баруудагы өзүмдүн койгон нерсемде, ишенимимде, айткан нерселеримде буюрса коем. Бирок бүгүнкү күндө динди жеткирүү парыз.
Неге элдердин ыйманга суу сап жаткан учурунда туура жеткирүү милдеттүү түрдө болот менин мойнумда. Бирок кээ бирки ошол сакал аркылуу да жеткирөм деген ниет кээде тоскоолдук болуп кала турган жактары көп болот. Мисалы үчүн ушул күнгө чейин мен мектептерге кирдим, түрмөканаларга кирдик, мамлекеттик мекемелерге кирип да динге чакырган учурларым абдан көп болду. Мисалы үчүн мен 2-3 жылдан бери иштеп атам да бул жерде жаатта. Мени менен кошо жүргөн эле менин диндаш диндеги бир туугандарыбыз, дин адамдарыбыз ушу биздин артыбыздан киребиз деген жерге көпчүлүгү кире алган жок. Эмне дегенде, ой, ошол бир кичинекей бир баягы кааласа каалабаса кээ бир инсандардан эмесинде комплекс болот экен да, кой ушу сакалчан экен этеп алыс болуп турайлычы, эмнеге радикал болуп кетпесин деген нерсечи, коркунуч бар да. Ошондон улам кой анда биз радикал эмеспиз, сакалды дагы мындай баштарып жок, баштаткандай жерибиз жок, билебиз сүннөт экендигин, ичтен өйүп атат маселени кое албаганыбыздын да себеби, бирок менин чакырып жакшылыкка, жамандыктан кайтаруу деген маселе мен үчүн жогору туруп атат. Ошон үчүн ушул нерсени дагы белгилүү бир аалымдардын эмесине таянуу менен, сөздөрүнө таянуу менен убактылуу деп атабыз, койбой атканыбыздын мен ошол. Иншалла жакынкы балким эмелерде коебуз. Коюп ал күн да келет. Себеби жашын да келди. Ошон үчүн бул нерселерди бир аз сакалы жок экен, бул анан муну укса болбойт, артынан намаз окубаш керек, тигинде мындай деген сыяктуу стереотиптер, сөздөр бул радикалдуулуктун белгиси. Ушундан башталат. Эң негизгиси билим. А бирок билимди сиз айтып атпайсызбы, ким текшерет, ким аны кабыл алат экзаменди, кантип өткөрөсүздөр? Мисалы Аалымдар кеңешинин мүчөлөрүн атайын комиссия түзүлөт. Кыргызстанда эми баягы учубуз кура эмес, аалымдарыбыз бар, альхамдулилля, устаздарыбыз бар. Ошол кишилер атайын комиссия болот. Комиссия болуп биз кадимкидей экзамен тапшырып киргенбиз Аалымдар кеңешине. Ар бир сабактардан фикх, акида, хадис, эми жана башка диний сабактар бар да, абдан көп. Ошонун түрлөрүнөн өтө тереңдетилген формада жазылуу түрдө дагы, ооздеги түрдө дагы кирип, андан кийин мамлекеттик мыйзамдарды ошонун катарында иш алып баруудагы сенин максатың кандай, эртең Аалымдар кеңешинин мүчөсү болуп кала турган болсоңуз кандай бир реформаларга барганга даярсыз деген сыяктуу суроолордон өтүп туруп, андан кийин Аалымдар кеңешине 25 кишинин арасына кирдик да, мындайча айтканда. Анын азыр социалдык тармактар аябай чоң күчкө ээ болбодубу? Анан кийин кимдин подписчиги, аудиториясы кеңири болсо, ал таасирдүүрөөк болуп атпайбы? Анан кээ бир инсандар ошол Чубак Ажы устаз сыяктуу ошондон балким таасирленет, же болбосо кыскасы балким социалдык тармактар азыркы учурдун мүмкүнчүлүгү деп колдонот. Анан дин тууралуу эми маалыматы бар, жок, компетенциясы канчалык жерде жетет, жетпейт, ошол тууралуу көп айткандар бар да. Мисалы үчүн жана мен бир видеону көргөм, Мыктыбек Арсланбек, аялыңардын ыраазычылыгы керек эмес, тиякта 700 сөөлө күтүп турат деген сыяктуучу. Микрофонду баарын эле бере берсе болобу, негизи кандай болот? Ошон үчүн мыйзам чыкты да. Ошон үчүн мыйзам чыкты. Сүйлөсөм болот экен деп, ар ким сүйлөй берсе болбойт бул маселе. Дин маселесинде айтайын бизге. Дин маселесинде дейт, башыңарга куш конуп тургандай мамиле кыла дейт. Кушту учурбашың керек. Эмне кылыш керек? Кушту учурбаш үчүн адам тынч отурат. Кичине кыймылдасаң учуп кетет. Диний маселеде да ошондой маселе. Дүнүйөң кетет, ахиретиң кетип калат. Кээ бирки бир эле сөздөн туура эмес фатва берип, бир эле сөздөн туура эмес багыт берип кое турган болсок, ахиретибиз кетет, тиги дүйнөбүз кетет. Ошон үчүн ар бир маселени болот, болбойт, по-моему деген маселе жок да. По-твоему деген маселе жок. Балким ушундай деген божомол жок. Динде так акырат берсе бар. Куран турат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү турат. Андан дагы чыгара турган эмебиз, акылыбыз, дараметибиз жетпейт да, кээ бир хадистерден, аяттардан түз алганга кээде илимий дараметибиз жетпей калат дейсиң. Ошондо чоң аалымдар турат. Жордо ошол видеонун астында элдин баары эле ошондой кылыш керек деп жазып атышат да. Ошол божомолдоп койгон нерселердечи негизи бул божомолбу же кандай? Жок, эми бул да белгилүү бир эмеге далилге таянып атат. Айтып аткан болушу мүмкүн. Бирок муну ошол ажекебизде инсандардын айтып чыкканы дурус эмес деп айтам да. Муну эми айта турган болсо, атайын диний адамдар өздөрү чыгып айтсын. Аны дагы ар жерде айта бериштин да өзү дурус эмес. Ошон үчүн бир чоң аалым айткан экен да. Сүйлөгөнүң чындык болсун, бирок ар бир чындыкты ар жерде сүйлөй бер дурус эмес деген экен. Себеби элдин да деңгээли бар да. Сүйлөгөнүң чындык болсун, акыйкат болсун. Бирок ар бир чындык экен деген нерсени баарын айта бербейсиң да көчөгө чыгып. Негеден анын өзүнүн ордунда айтасың. Ар бир нерсенин өзүнүн ордунда айтыла турган сөзү бар деп. Леколли макамин макал. Ар бир макамдын, орундун өзүнүн сөзү бар дейт. Мисалы, жаш балдарга болсо, жаш балдарга барып, жаш балдарга ылайыктуу нерсени айтасың. Эгерде академиялык деңгээлде инсандар болсо, алардын деңгээлине жараша бир нерсени сүйлөйсүң. Бирок эл турат, карапайым эл турат. Алдын ичинде ар кандай инсандар бар. Туруп тура
шап еттире эле бир нерсени таштап койсоң резонанс болот. Сен хайппы, хейтпи, жана эмне дейсиңби, башка дейсиңби, алыш үчүн эле бир нерсе айта турган болсок, бул да дурус эмес. Мен тиги бул ажекеге намек да кылган жокмун, ишарат да кылган жокмун. Мен жөн гана айта турган нерсем, акыркы учурларда мисалы ошол эле мурабаха маселесинде чыгып, кээ бирлери бизнесмендер деле, бизнестеги жүргөн биздин инилерибиз бул харам деп атат. Мурабаха харам, мурабаха жолобогула, мурабаха андай, мурабаха мындай. Банкта иштеген устаздар жооп бербесин, муну банкта иштебегендер жооп берсин деген сыяктуу сөз айтып атпайбы? Айнанайындар дейинде бул мурабаха деген ислам каржысынын бир продукциясы. Аны мен койгон жокмун, тиги койгон жок. Аны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам убагынан бери келатканда бир каржы системасы, ыкмасы. Аны бүгүнкү күндө банк сферасына киргизип колдоносузбу, жеке өзүңүз бир Мухаммад Ахмад катарында колдоносузбу элге жеңилдик берсин деп келиңиз кылыңыз. Бирок кыла албай аткан болсоңуз, бүгүн бунун банк эгер исламдык принциптер менен устаздардын, Чубак Ажы Раматылыкка окшогон аалымдарыбыздын кеңеши менен шариаттык кеңештен мүчө болгондо ал киши бирге чогуу иштеди. Аракети менен кылып аткан болсо, сен аны жокко чыгара албайсың да, аны харам дей албайсың. Ошон үчүн ошолдой бир туугандарыбызга кайрыла турган нерсем ушул. Келиңиздер, динди биз жөнөкөй эле бир акылыбызга сала турган маселе эмес. Динди акылга сала турган болсок, анда көпчүлүк адашабыз. Динди акыл менен жүрөк экөөнүн ортосунда далилге салыштырабыз. Куран, пайгамбарыбыздын айткан сөздөрү, жүрүм-турумдар, анан алардан суурулуп алган аалымдардын заманга шайкеш келе турган фатваларынын негизинде. Менимче Абу Ханифа деген улуу аалым өткөн. Мен Абу Ханифа менен өзүм теңдей албаймын да. Анын тоготпой тура турганчалык деңгээлде менин дараметим андан жогору эмес да. Ошон үчүн бир нерсени айтаарда биз дароо эле аларды ойлошубуз керек. Алар кандай мамиле кылган экен? Мисалы үчүн Имам Шафии 40 суроо берсе, бирөө жарым дейли. Мен мисалы 40 суроо берген болсо, дээрлик бардыгын билбейм деп жооп берген экен. Билбейт беле ал, билет эле. Эмнеге башкаларга сабак үйрөткөн? Кээде билбейм дештик да өзүнчө бир адеп. Ооба, себеби чоң жоопкерчилик бар да, ал болгондо дагы мына мисалы үчүн чоң аудиторияга сүйлөш менин оюмча бул өтө мындай опурталдуу да. Анан эми сиз айтмакчы ар ким ар кандай кабыл алат, ар ким ар кандай ойлонот. Туура. Ошондуктан билбейм, мисалы үчүн эми адамдар социалдык тармактарда жашоосунун жок дегенде өзгөчө кыргызстандыктар 6 саат убакыт өткөрөт экен болжол менен. 6 саат убакыт. Бул көп да. Бул аябай көп да. Мисалы үчүн эми күндүн 3төн 1 бөлүгү телефондо кетип атат. Анан телефондо түрдүү маалымат. Кызылына иштенесиңби, көгүнө иштенесиңби, кимиси туура айтып атат. Көбүнчө ошол эми онлайн форматта сиздер мисалы үчүн эми жанагыны дин насаатчыларын иретке келтирип атыптырсыздар. Бирок видео боюнча кандайдыр бир видео тартып элдин баары эле камерага сүйлөй берген Бар мыйзам чыкты. көзөмөлдөй Бар көзөмөлдөп, ал мыйзам чыкты. Ошол жерден дагы ким чыга турган болсо, жана уруксатты алыш керек. Уруксаты жок боло турган болсо, комиссиядан өтпөй турган болсо, ал ар ким чыгып сүйлөй албайт дин боюнча. Өкүм бере албайт мындан ары. Бул ишке ашышы 1-2 жылдын ичинде ишке ашат. азыр Үчүндө. диний блогерлер дагы чыгып кетти азыр. Диний блогерлер чыгып атат. Алардын диплому барбы жокпу, ал каралат. Аттестациянын өттүбү жок, ал каралат эртең келечекте. Антпесе болбой калды. Чын айтайын, болбой калды. Мисалы илгери мындан бери 7-8 жыл мурда биздин мусулман аалым деп эсептеген бир досторубуздан бирөө келди. Сырт башка мамлекеттен келди бул жакка. Анан биздин борбордук мечит ал убакта Гоголь Московский болчу. Мына жерде ошо мечитке кирип 5 намаз менен асыр намазды эки намаз учурунда атайын намаз окуганча анан ошол жерде олтуруп байкайын, элди байкайын. Булар эми эл чыгармачылыкта ойлонот да, булар ойлор жүгүртүп анан Куран окуп отурайын деп олтурдум дейт да, анан ишенсеңиз дейт, ушунчалык көп жаштар дейт. Бирок мечиттен чыккан жок дейт да. Жумуш күнү болчу дейт да. Эгерде ишемби күн, жекшемби күн десек түшүнөбүз дейт да. Суббота воскресенье болсо түшүнөбүз, эс алып бүгүн келип олтурат мечитте депчи. Анан жөнөкөй будни деп коет го, күндөрдө өзгөчө күндүзү иштей турган, жумуш кыла турган учурларында дейт. Абдан көп масса жаштар мечиттен чыкпай олтурду, ошол жерде жатат, турат, кайра келет, намаздан кийин дагы кайра кетпейт. Мен таң калдым дейт да, булар качан иштейт? Качан эмгектенип үй бүлөсүн багат? Качан адалдан бир аракет кылат, илим алат, сыртка чыгып окуйт? Мечит ичинде отуруунун өзү эле чоң фазилет, улуулук, бирок чыныгы мусулман инсан илимдүү болуш керек, илимди амал кылыш керек, ырыскысын адалдан таап жегенге
дараметти болуш керек. Мисалы үчүн бирөөнүн жеңил тамакка көнбөш керек. Бүгүн абдан көп мошенниктер, алдамчылар чыгып атат. Жеңил тамакка көнгөн, абдан көп жанагындай финансылык пирамиданы куруп алып, элдин башын айлаткандар чыгып атат. Эмнеге? Шунун баардыгы бекерчиликтен айынан болуп атат негизи. Жеңил тамакка көнгөн инсандар. Аны айтты да, ушуну үйрөтсөңөр болбойбу деп атат да. Ушул жерде диний адамдардын, аалымдардын ролу абдан жогору. Раматылык Чубак ажы феномен. Бул Алла ыраазы болсун. Бул чогуу иштедик, чогуу жашыбыз да тең. Тааныш, бүт ислам финанс каржы эмесинде да чогуу иштедик, алымдар кеңешинде чогуу иштедик, ислам университетинде чогуу иштедик. Бул киши эми элдин деңгээлин белгилүү бир этаптан белгилүү этапка жогорулатты. Бирок кете берди. Кудай тааланын тагдыры эмес экен. Эми мындан кийинки калган устаздарга, алымдарга дагы түшкөн чоң милдеттеме турат да. Элдин калган бөлүгүн силер үйрөткүлө. Үйрөтпөсөк элдер ар кимиси өзүнчө устаз болот. Эгер үйрөтпөсөң, сен устаз болбосоң, эми устазы шайтан болот, же болбосо ал өзүнө өзү устаз болот дагы, элге чыгып акыл насаатын айтып баштайт. Элди кээде туура жолго багыттап таасир берет, бирок кээ бир учурларда адаштырып коюшту мүмкүн. Анын жөнөкөй инсан мындай туура динди үйрөтүп аткан устаздан радикал бирөөнү кантип айырмалай билиш керек? Жөнөкөй Карапайым калп мисалы үчүн бирөө айтты, музыка арам деди. Ырдоо арам деди. баш айланып калды дегизсиз. Анан мен ойлоносун да, ырдоо ошондо биздин баардык ырчылардын баардыгы харам жолунда жүрүп кандай болуп калды. Кандай болуп калды? Мен түшүнүп аласың, мисалы үчүнчү. маселелергечи билесизби кандай карайм? Более лоялдуу карайм. Кичине кененирээк караганга аракет кылабыз. Бүгүн дүйнө ошого баратат. 21-кылымда жашап атабыз. Кээ бирки маселелерди биз түпкүрүнөн карашыбыз керек, ооба. Ошон үчүн карапайым калк жакшы сүйлөсө эле, жакшы көрүнсө эле, эң жакшы жанагындай эме менен тартса деп, качество деп, сапат менен тартылган эме чыкса эле, момунду бумп деп, ошого алданбаш керек. Жалынды сүйлөп, столду чапкылап, же Аллаху акбар деп бакырса эле, ошого ишенбеш керек деп атам да. Таразалаш керек. Адамга Алла таалам акыл берген. Акылы менен ажырата билсин деп берген. Бизге эң жакшы нерсе бүгүн мына муфтиятыбыз турат. Муфтиятка барып, ичинде бир күмөн саноо пайда болуп калган болсо, муфтияттын ичинде дагы атайын фатва бөлүмдөрү бар. Ушул маселеде мен экиленип калдым. Бирөө чыгып мону айтат, бирөө чыгып мындай дейт, силер бересиңер өзү деп, мисалы, кайрылып суроолорду бериш керек. Анан ал муфтияттагы тиешелүү эмесин кылса, ошол орто бир жол ошол жак болот. Калган учурларда аалымдар, Алла ыраазы болсун, ар кимиси өзүнүн иштихат деп коет, эмесин айтат да, өзүнүн аракетинен чыккан фатваларын айтат. Паланча аалым мындай дептир, тикинчи аалым мындай дептир. Бул көз караштар бар динде. Ооба, харам дегендер бар, макрух дегендер бар. Бирок кайсы музыка деген маселе да, мисалы үчүн. Кандай музыка деген маселе бар. Бүгүн толтура диний музыка менен чыгат, Сами Юсуфтар чыгат, Махир Зайындар чыгып атат да. Булардын баардыгы харам болуп калат, мисалы үчүн. Деги эле чыгармачылыкка, деги эле нагамат деп айтабыз, музыкалык бир эме. Анда эмнеге Куранда окуп атабыз музыкалык эме менен, үндөр менен. Бүгүнкү күндө мужават деп айтабыз. Муну дагы кайсы бир деңгээлде анда шайтаний болуп калабы. Неге сен обонго салып атасың сен Куранда? Ошон үчүн бул жердеги музыкадан максат, арам деп аткан максаттындагы негизи критерийлер бар да. Ал биринчиден сенин делебеңди козгобош керек, делеберең. Анан сени арам ойлорго алып барбаш керек. Мисалы үчүн сен үй бүлөлүү инсансың, арам ойго башка бир эме менен, башка кыялдарга алып кирип кетип калбаш керек ошол музыка. Темпи, музыканын сөзү, ритми деп айтабыз го, мисалы үчүн. Калган музыканын эне жөнүндө, мекен жөнүндө бар, бүгүнкү күндө абдан жашоо жөнүндө, өмүр жөнүндө бар, мисалы үчүн. Жубайы жөнүндө бар, балдары жөнүндө бар. Миңдеген, 100 миңдеген ырлар бар бүгүнкү күндө. Алардын эч кандай бир эмеси жок. Мындай аны угууда адамды бузуп кое турган жагы жок. Тескерисинче кээде бир жакшы ойго батып барып, балким келинчегине дагы жакшы бир мамиле кылып турат, мисалы үчүн. Эмнеге болбосун, жубайыма деген ыр. Чубак ажы раматылык деле кайсы бир деңгээлде кээ бирки маселелерде мындай өтө мындай орто бир жолду карманганга аракет кылган. Динибиз, ислам динибизде орто жол карманат. Эмне динде дин юсур, дин жеңил дейт. Аны оорлоштурбагыла дейт. Дини юсур, жеңил. Аны оорлоштурбагыла. Оорлоштурган ким? Кээде ошол катуу бир эме менен баштап койсок, ана ушу менен оңолот элдер деген ыкма болушу мүмкүн. Ал ыкманы белгилүү даражага жеткен инсандарга, өзүнүн шакирттерине колдонсоң болот балким. Белгилүү медресенин ичинде балким. Бирок карапайым калк ал ыкмага даяр эмес бүгүнкү күндө. Көбү сууп кеткендер толтура. Көбү динден чыгып кеткендер бар. Ушул болсо, анда мен бул диниңде жокмун дегендер да толтура да бүгүнкү күндө. Ошол нерсеге ким себепкер болот? Жанагы адамдар. Ошон үчүн себепкер болбош өтө маанилүү. Жаманга. Ошондо видео кандай болуп калды ти Муктубек Арсланбековдун видеосу? Ошон үчүн айтып атабыз да, мен ажекемди сыйлайм, урматтайм, Алла ыраазы болсун ал кишинин дагы. Бирок кээ бирки адамдардын табиятычы эмне менен жашаса, ошону көбүрөөк акцент коет да. Мисалы үчүн кээ бирлери бар,
ошол тарапты акцент кое берет да, басым кое берет. Кээ мисалы аял жак басым кое берет. Кээ ойлой койсуз. мисалы ошон үчүн бул кээде билесиздерби, аялдарга жакпай калат да. Аялдардын арасында биздин энелерибиз бар. Аялдардын арасында мусулман аял заты бар. Эмне үчүн аларга да эме кылбаш керек? Менин оюмча орто бир эмени карманыш керек. Бейиштеги жашоо бул бейиште буюрса, аны барганда көрө жатарбыз деген маселе да. Бирок бүгүн бейиште жашоо менен айтып туруп эле, анан бул дүйнөдөгү аялдардын баардыгын мындай четке кагып коюп, бул бир аз да болсо дискриминация сыяктуу көрүнөт да. Биздин тил менен айтканда. Напси деген бар баарыбызда. Бар. Напсини кантип адам тарбияласа болот, чектесе болот? Напси керекпи негизи адамга? Ар бир инсанда нафс бар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна нафсалла амаратун бису. Ар бир нафс инсанды бир гана жамандыкка буйройт деп айтат Куранда. Бул биринчи Бирок бул категорияда. амбициябы? Бул амбиция десек да болот, бул эго десек да болот, бул каалоо десек да болот. Адамдын биринчи катардагы тарбияланбаган азоо нафсиси. Адам баласы өсөт да. Сиз деле университетти бүттүңүз, жумушта иштеп атасыз, тажрыйба алып атасыз. Тиги мектепти бүткөн урмат инибиз менен азыркы урмат инибиздин ортосунда айырма барбы, жок? Албетте бар, эки башка адам. Акыл эс бышкан жагынан, жашоо турмушка болгон көз караш жагынан, ошондой эле нафс дагы тарбиялаган багытка жараша өсөт экен. Кээде адам жаш өткөн менен нафсын тарбиялабаса, нафс өтө ишип кеткен күчтүү азоо, аждар нафсы болот экен. Кээ бир нафстар болот экен, адам баласы сезип, башынан, жаштайынан тарбиялап баштаса, нафс бир гана жамандыкка буйройт деп атпайбызбы? Жакшылыкка буйройт. Биринчи категорияда нафс. Экинчи категорияга чыккан тарбияланып, эзилип, журулуп, камырдай болуп эзилип туруп, бышып, тапталган аттай болуп туруп чыккан нафси лаввама деп экинчи эмеге тепкичке чыгат экен. Бул деген нерсе жаман иштер бар го, дин тыйган, ата бабаларыбыз тыйган, жат көрүнүштөргө өзү реакция берип калат. Шарттуу рефлекс катарында момундай тебет да, мындай чыкканда алдына эмени коюп койсо, шарапты койсо, астафырла дей турган жалтен келди да, рефлекстүү бир эмеси бар. Суйкайган бирөө чыгып келип азгырып аткан болсо, астафырла дей турган жалтен келди, жана Кудайым сактасын кой, менин үй бүлөм бар, тигим бар дей турган өзү мындай түртө турган жалтен келди, ичте бир механизм пайда болот. Бул нафсул лавам. Андан кийин дагы көтөрүлөт бул. Тарбияланып отуруп, дагы көтөрүлөт. Анан жараткандан ыраазы болгон нафс болот да. Бул таптакыр башка уровень, башка бир деңгээл. Ал таптакыр адамды бир гана жакшылыкка, ибадатка, жакшы кылганга, башка бирөө жамандаса деле, душман болсо деле, башкасына баарына сабырдуу, кечиримдүү болгон, мындай айтканда периште рухтуу инсанга айланып калган бир эмеси болот. Ошондой бир нафстын тарбияланган даражалары 7 бир эмеси бар да, категориясы бар. Кантип тарбиялаш керек ага? Тарбиялаштын жолу кээде балаңыз бар да, бала чагаңыз бар. Эки кызым бар. Эки кызыңыз бар, машалла. Канча жашта? Бирөө 6,5, бирөө 3,5. 3,5 жаштагы кызыңыз. Эркек кыз да туурабы? Өтө эркек. Кызыңыз айтып калды, атакам деди, атоо деди, шоколад, могу шоколадты бер деди да, алып келип бер деди. Сиз билесиз анын зыян экендигин аны. Ден соолугуна зыян экенин билесиз, тишине зыян экенин билесиз. Мисалы дейли, дайым эле бериле берилбештигин билесиз. Ошондо сиздин мамилеңиз ата катарында эмне болот? Ата катарында Бере бересизби? жок, бербегенге аракет кылам, бирок азырынча берип атам күнгө эле. Күндө берип атасыз. Көрдүңүзбү? Ал атат, жок дегенди үйрөнө элек да сизден. Үйрөнүп атат, анын жаш балачы, периште рухтуу, ал ушунчалык деңгээлде периште дейт да. Ал күнөө кылды, тиги бул дей албайбыз. Ал чоңойгон инсандагы каприздер бар го, жат көрүнүштөр бар го. Кичинекей баладагы кээ бир каприз деп коебуз жанагындай. Жат көрүнүштөрдүн чоңойтулган форматы чоңдордо болот. Бирок бала аны бизге сабак катарында көрсөтөт да. Ыйлайт, эме кылат, жерге жатып алат, жанага жетмейинче жаны тынбайт да. Биз ошону кой деп мейч деп. Телефонду мисалы үчүн берип коесузбу? Кээде чектейсиз да. Чектебей калган учурларда, берип койгон учурларыбызда эмне? Демек, анын нафсиси азоо боло баштайт деген маселе. Эмиңиз деңиз, бул нерсе чоңойгон инсандарда ошондой болуп калсачы, бардык нерсе боло берген болсо эмне болот? Адамды бузуп алабыз. Баланы да кээде чектей биле дейт го, жок дей биле дейт. Бала да кээде жок балам кой, мен сени жакшы көрөм, сени абдан жакшы көрөм. Макул, бүгүн бар, эртең жок деп айтайын. Эмнеге дегенде, бул баланы кадимгидей тарбиялайт. Ошондой эле чоң киши чоңойгондо, биз да чоңойгондо кээ бир нерсени жегибиз келет, мисалы үчүн. Алдыбызга торт келди. Тортто жегиң келет, тамакты жегиң келет, мында жегиң келет. Болбосо 3 маал болот бизге деди, 4 маал, 5 маал, 6 маалга чыгып кетет мисалы дейли. Өзүмдүн айлыгым эле бар мисалы дейли. Адалдаган айлыгым бар, анан бирөө алып келет, мону алып коесузбу дейт. Мисалы үчүн, мону кичине эме алып коеюн.
подарка белек дейт, башка дейт, тигил ар кандай атты атаса делечи. Мисалы сен жумушты бүтүрүп бергенден үчүн дейт. Мисалы деп атам, белгилүү бир эмеде мамлекеттик жумушта иштегендер үчүн айтып атабыз. Аны ала берген болсо, эмне болот? Жана нафсисин азоо кылат. Бул кийин ансыз тура албай калат. Ал эми чектөөнүн жолу нафсиге кээде каршы стоп дей билиш керек. Кээде стоп дей билиш керек. Бул жеке өзүбүздөн баштайбыз. Жок, мен бүгүн 6-да турам. Стоп, өзүмө койдум. Мен бүгүн чуркайм эртеңгиде. Бол бүттү. Эркти колдонуңуз, эрк колдонгон сайын, күчтөнгөн сайын нафс алсырайт. Канчалык сиз эркиңизди жакшы колдонуп, үйрөттү колдонгон сайын, намазды биз намаз айтабыз дайым. Орозодон эртең мына Рамазан айы нафсты тарбиялай турган эң мыкты айлардан бирөөсү. Негеден каалаган кечтеден кечке чейин кааласак да жей албай, иче албайбыз. Эгерде орозо кармаган болсок да, ниет кылган болсок. Нафсты дагы алымдарыбыз чаянга салыштырат. Скорпион деп коет, чаян. Чаян бөйөн дейбиз, не дейбиз? Ошого салыштырат да. Бул кандай болот десе, чаяндын уникалдуу жаны бар да. Кудай тааланын ар бир жандыгына баа берем. Чаян коркунучтуу болсо дагы, жылан коркунучтуу болсо дагы уникалдуу. Укмуш. Чаяндын өзгөчөлүгү билесизби эмнеден? Оңой жеңилбейт экен да. Ушунчалык көкпет эмес, өжөр экен. Ушундай момент келип калат дейт, курчалып калат дейт да, душмандар тарабынан курчалып, адамдар дейм, көбүнчөсү душмандар адам болуп курчалып калган учурда дагы дейт, ташты оюп кирип жашынганга аракет кылат экен. Таштын боорлоруна кирип, кычыгына кирип, ошондо дагы уже таппай калганда, эч бир жол таппай калганда, артында куйругунда эмесин уусун өзүнөн сайпан өлөт экен. Өзүн өзү өлтүрөт экен да. Бирок эме кылбайм дейт экен. Нафс да ошондой дейт. Бирок нафс дейт да, өзүн өзү өлтүрбөйт дейт да. Туруштук, аягына чейин туруштук берет. Жеңилбегенге аракет кылат. Бирок акыры келип бул жагынан жарга такадык да биз. Кел деп баштаганда жөнөкөй чаян чагып өзүн өлтүрүп атпайбы? Ал да моюн сунуп бериш керек да, колду көтөрүш керек болчу. Жок. Нафс ошондо да колду көтөрбөйт экен да. Жеңилгендей көрүнүп туруп, кайра башка жол менен чыгып кетет экен. Ошол. Азуат экен кыскасы, азуатты таптап үйрөтүп алып, ат кылып колдонсоң бул пайдаңа. Ооба. Пайдалангансың, таптоо азоо кылып тим койсоң, анда өзүң да мине албайсың, башкага да зыян келтиресиң. Ислам тынчтыктын, ынтымактын дини деп билем. Бирок кээ бир инсандар дин менен улутту бири-бирине карама каршы келтирет. Негизи дин жогору турабы же улут жогору турабы? Билесизби, Биз кыргызбызбы же биринчи биз мусулманбызбы, анан кыргызбызбы? да. Сиз кандай ойдосуз? Алла Таалам адамды жаратты да. Биз пенде болгонубузга шүгүр дейбиз, бүгүн пил эмес, жылан эмес, чаян эмесмин, таш эмесмин, жосом дарак эмесмин. Ошондой эле маселе да. Адам экендигине шүгүр деп атабыз. Адам кылып жаратты. Дедик, жаратты, шүгүр дедик. Эми андан кийин адам жараткандан кийин адамдардын арасына улут кылып жаратты. Улут берди. Бир эле адам атадан, оо энеден тараган балдар, ошондой да негизи. Адам и Ева деп айтабызбы, Адам ово дейбизби, Адам ово Хава деп айтабызбы, баары бир эле тиңдер да. Адамзаттын башталышы адам ата менен оо энеден. Сол жак кабыргасынан жаралды деп айтат. Торолгон балдар, торолгон дегенде кийин төрөлүп, чоңоюп, көбөйгөн балдар ар кандай улуттарга бөлүндү. Ар кандай рассаларга бөлүндү. Кантип түшүндүрөсүң деп мен айтам. Жөнөкөй да логикалык бир эме менен айтайынчы. Жер, топурак. Топурактан огородуңузда ар кандай нерсе чыгабы, чыкпайбы? Чыгат да, борпоң топурак болгон болсо картошкасы да чыгат. Картошканын даамы таттуубу, таттуу эмеспи? Таттуу эмес. Кулпунай чыгат. Таттуубу? Таттуу. Калемпир чыгат. Ачуу. Түстөрү кандай? Ар кандай. Жерде топурак болуп атпайбы? Уруктан маселе. Урук, адам баласынын гениндеги уругундагы нерселерде бул нерсе аял заты менен эме кылган үчүн өзгөрө берет деп атат да. Демек, түпкүрүбүздө бар. Кудай таалам да ошентип бизди улуттарды жаратты, рассаларды жаратты. Койду, сынады. Эмне кылар экен деди. Бул дүйнө сыноо дүйнөсү. Ошон үчүн Кудай таалам биринчи адамды жаратты, адамга акыл эс берди, жан дүйнө берди, андан кийин дин эмесин жиберип туруп, анан улут калда Куранда аятта бар. Абдан сонун билген. О инсандар, чындыгында биз адам ата менен оо энеден силерди торотуп жараттык дейт. Ар бириңерге улут бердик, уруу бердик дейт. Бөлүнүп, жарылып, душмандык кылып, үстөмдүк кылышыңар үчүн эмес дейт да. Тескерисинче бир тууган болуп, иштешип, таанышып, бири-бириңер менен де жакшы ээриш аркага алып кетишиңер үчүн дейт. Силердин араңарда дейт, ушул улуттардын арасында, уруулардын арасында эң мыктыңар ким билесиңер дейт. Таква дейт, Кудайдан коркконуңар дейт да, көбүрөөк дейт. Коркуу деген мааниси ушул.
коюп ушул бир тууганыма да зыян келбесинчи деп корккон болсом, ошон үчүн мен бүгүнкү күндө альхамдулилля, Кудайга шүгүр мусулманмын, инсанмын. Кудайга шүгүр мен бул кыргыз болуп жаралганыма деп айтам. Эгер улут катарында айта турган болсок, бирок бул улут мени динимден жогору, динди эң экинчи этапты, үчүнчү этапка таштап кое турган деңгээлде радикалдуулукка алып барбаш керек. Улут тескерисинче менин ким экендигимди сезип, өзүмө жаратканга шүгүр келтире турган бир нерсе. Мени айырмалап турган, экөөбүздү айырмалап турган нерсе башка улуттардан. Эмне биз ушул бир кыргыз улутундагы адамбыз, бирөөсү өзбек улутундабыз, бирөөсү тажик улутундабыз дейт. Шайтан 6 эмеси бар да, мындай кире турган жагы бар. Аалымдар айткан экен да китебинде. 6 мындай талуу жерлери бар экен. Ошонун бирөөсү бул баягы атактан, байлык, тиги бу деген нерселер бар да, мисалы үчүн. Эгоизм деген нерсе бар, сезимдер. Ошолордун бирөөсү улутчулдук дейт да. Фанатизм деп да айтсак болот экен да. Фанатизм деген нерсе бүгүнкү күндө улутчулдук деген нерселер бир эле нерселер да. Футбольный команданын Реалдын фанатысыңбы, же болбосом Челсиникисиңби, же болбосом дагы башканыкысыңбы, же болбосом Көкбөрүдөн бана команда, түкүнчө команда. Ооба, тарапкер болойлу, карманайлы, менин өзүм командам бар. Бирок бул деген нерсе аша чап, башкалары силер адам эмессиңер, силер дайыма жеңилгенсиңер, силер адам белеңер, тигиндей белеңер деп ал команда үчүн керек болсо анын тумшугун жарганга даяр деңгээлде радикал боло турган болсо, фанат боло турган болсо, бул фанаттыкка ислам колдобойт. Ошондой эле улутту да ошондой. Менин гана улутум мыкты, башка улуттун баары төмөн деген жерде биз жеңилебиз. Шайтанга алданабыз. Шайтан ушул жерден кирет экен көбүнчөсү. Ошон үчүн биринчи орунда бул ишеним турат. Адамдар дин деген нерсе бул жашоо образыбыз да биздин. Жашоо образыбыз турат. Жашоо образыбыз, биздин тарзибиз, кантип жашашыбыз керек. Улут биздин табиятыбыз, каныбыз. Ошол табиятыбыздагы, генибиздеги, улутубуздагы нерселер бизди дин аркылуу башкарылат экен. Дин кантип жакшы жөнгө салынат, жакшы бир нукка салынат экен. Эгерде биз улутту жакшы колдоно албасак, улутубуздун жакшы эмесин, динди жакшы түшүнө албасак, анда биз улутчулдукка барабыз, уруучулдукка барып калабыз. Андан кийин барып трибализмдик бир эмеде чыгыш, батыш болуп кетебизби, түштүк, түндүк болуп кетебизби, Кудай сактасын, бул нерсеге киребиз. Бул деги эле динде да жакшы көрүлгөн эмес. Адамзаттын табиятына да бул нерсе жакшы кабыл алынган нерсе. Эмнеге муну сурай бердим? Себептен де кээ бир адамдар, мисалы үчүн биз кыргызбыз, биз арабкыл эмеспиз дешет. Кээ бирлер болсо эмне кереги бар, манасты окуп керек эмес, Куран деле окусаң ошол жетиштүү, биз акыретке даярданып атабыз. Болду, кыргызга тиешелүү балким чыгармачылыкты же болбосо дагы бир кыргыз түзгөн, кыргыз бул дүйнөгө алып келген нерсени жерит же болбосо алып мындай аны моюнга албайт да. Бирөөлөн жектегендер бар да, бирок жектебеш керек да. Жок, жектебеш керек. Жектебеш керек. Жерибеш керек, араздашпаш керек. Бир болуш керек да. Бир болуу керек, бирок түшүндүрүү керек да. Негизинен биз улут болуп элечи, кыргыз гана калыш керек бул дүйнөдө, ааламда. Башка эч араб кулдун дагы, же болбосо дагы тигинин кулдун да, бул кулдун да кереги жок деген сыяктуу радикалдуу түшүнүктөргө да барбашыбыз керек. Кээде радикалдуулук бул светтик чөйрөдө да көп болуп калат да. Кээде саясий чөйрөдө болуп калат, кээде диний чөйрөдө болуп калат. Мен диний чөйрөнү айтып бердим кандай боло тургандыгын. Ошондой эле бүгүнкү күндөгү улутчулдук маселеси дагы эң чоң бизди иштен жыгып жок кыла турган нерселерден бирөөсү. Ооба, биз улутубузду сүйүшүбүз керек. Ооба, биз манас атабызды окуп билишибиз керек, даңкташыбыз керек. Бирок бул деген ыйыктоого алып барбаш керек. Ооба, биз жерибизди сакташыбыз керек. Акыркы кан тамганга чейин жеримди коргогонго динибиз эмне дейт? Дин айтат дагы эле. Ким өзүңдүн жериңди коргоп турган болсоң дейт. Акыркы каның тамганга чейин коргоп курман боло турган болсоң шейит болосуң дейт. Бейишке түз киресиң деп атат да. Бул ыймандан дейт. Ошол эле учурда өзүңдүн үй бүлөңдү дейт, өзүңдүн улутуңду дейт, элиңди дейт, журтуңду дейт да. Бул коргоо эмне менен коргойм мен? Бүгүн ар кандай туура эмес тилиме туура эмес нерсе кирип кетпесин деп коргойм. Улутума туура эмес түшүнүктөр кирип кетпесин деп корком. Туура эмес түшүнүк дегенде улуттук баалуулуктарды жоготуп кое турганчалык деңгээлде. Мына биздин ата бабаларыбызда сонун баалуулуктар бар болчу, элементардуу. Бүгүн араб туугандарда жок болгон баалуулуктар бизде бар. Төр деген түшүнүк бар. Араб туугандарда төр түшүнүгү жок мисалы дейт. Түрк туугандар төр деген түшүнүк жок. Жилик тартуу түшүнүктөр бар. Мисалы бизде салтыбыз бар. Өтө сонун бир эмебиз, улуттук баалуулуктарыбыз бар. Жилик тартабыз, аксакалдарга ушу жамбаш тартылат дегендей. Кудаа сөөктөр бири менен карым катнашта бул чоң бир өтө мындай философиялык бир эмеси бар да. Бул аркылуу биз динибизди да жеткиребиз. Динде да бул нерселер эч чет каралган эмес. Бирок ошол жилик тартууда чабышып келе турган болсок, урушуп келе турган, араздаша турган болсок,
ошол улуттук баалуулугубуз бизге зыян болуп калат экен. Аны туура пайдаланышыбыз керек. Ошон үчүн улуттук баалуулуктарыбызды алда коебуз, туура. Бирок ишеним негиздери аны бекемдеп турбаса, артынан онтип багыттап турбаса, ал улуттук баалуулуктарыбыз бизди туура эмес жакка багыттап коюшу мүмкүн. Улуттук баалуулуктар дегенде радикалдуулукка алып кетип калышы мүмкүн экен. Ошол диний нерселер бул бизге норма берет экен, баланстай турган нерсе. Ошон үчүн бул элхамдулилла мен өтө динди жакшы терең түшүнгөн инсандардан улутчул көргөн жокмун. Бирок улуттун абдан бекем экендигин көрдүм. Дагы кезектеги суроо умра тууралуу. Мисалы үчүн эми кыргыздын дебимби? Мусулмандын 5 парзы бар го. Орозо, зекет берүү, кеме келтирүү, ажылык. Бирок ал жерде умра жок да. Умра бул эми намазда деле фарз бар го. Сүннөт намаздар деле бар да жанында. Сүннөт деген кошумча намаздар. Фарзда кемчилик кетип калса, сүннөттөрдү толук аткарган инсандар ошол толукталып Алланын алдына барганда баягы эме кылат дейт да, толуктайт. Ошол сыңары ажылыкта дагы ажылык белгилүү жылдын ичинде белгилүү гана учурда болот, белгилүү айда күндөрдө болот. Умра калган күндөрдө уруксат берилген нафил деп коебуз, кошумча ибадаттардын катарына кирет. Ажылык түрүнөн. Бирок ажыга тете сооп ажыдай болбойт. Бирок ошондой эле ыйык жерлерге баруу мүмкүнчүлүгүңүз болот. Ошондой эле таваф кылуу мүмкүнчүлүгүңүз болот. Эки таштын ортосунда, тоолордун ортосунда, Сафа жана Марва ортосунда барып, анан чач талдыруу бул умранын негизги шарттарынан. Ошону орундатуу менен жаратканга жакындык кылып келебиз. Күнөөлөрүбүз кечирилишине, жаратканга шүгүр келтиргенге, жана айттым го, жүрөктү жумшартып, табиятыбызды кайра бирсе перезагрузка деп айтат орусча айтканда, кылып келген жан дүйнөнү кылып келгенге мүмкүнчүлүк ала турган бир жер, ыйык жерлерде. Ошол умра ибадаты менен болот. Шарт парз эмес да бирок. Парз эмес. Важип эмес, сүннөт. Сүннөт. Пайгамбарыбыз кылган. Пайгамбарыбыз өмүрүндө 4 жолу умрага барган, 1 жолу ажыга барган. Ажылык кылган. Кандай айырмасы бар негизи умра менен? Эгер колдон келсе, мүмкүнчүлүгү болгон, материалдык деңгээлде, моралдык деңгээлде дагы илими алынып, жашы жеткен болсо, эме болгон болсо, шарттар туура келген болсо, ошол адамдын эң башта ажылык кылганы парз болот. Ажылыкка барсын. Умрадан мурун. Албетте, умрадан мурда ажылык барсын. Ажылыкты аткарып, мойнунда милдет да бул. Пештин намазы кирсе азыр, аны биринчи орунда сиз мен тиги 2 рекат намаз нафил окуп алайынчы дебейсиз да. Эң биринчи кыла турган нерсеңиз сүннөт эмес, парзды окуйсуз. Парз намазын окуп алайын биринчи дейсиз да. Мисалы, парз убакыт кирди деп. Ошондой эле умраны кайсы күндөрдө, кайсы учурда кылсак кылып кое бересиз, мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бирок ажылык белгилүү учур келет да. Убакыт сааты келип калды, жашыңыз келип калды, мүмкүнчүлүгүңүз келип калдыбы, кылыңыз, аткарыңыз дейм. Андан сырткары калган учурларда сагындым ошо ыйык жерлерди, баргым келип атат. Барып кичине ибадат кылып келейин деген болсоңуз, умра ибадат турат. Умра ибадаты бул кошумча ибадат. Барып келсе жакшы сооп болот, барбаса күнөө болбойт. Бирок өмүрдө 1 жолу болгон, кээ бирки аалымдар жаткан экен, важип, милдеттүү болот деген экен. Өмүрдө 1 жолу умра кылган. Өмүрүңдө 1 жолу хотя бы болсун депчи. Кээ бирлери сүннөт болот деген. Бирок ошол эле маалда умра аябай мындай реклама болуп, ажылык экинчи планга өтүп кеткен жокпу? Ниетке байланыштуу деп айтам ушуну. Ооба, акыркы учурларда эмнегедир умра кайгырткан нерсеси, умра кайсы бир деңгээлде бир мындай туристтик бир эмеге айланып калгандай болуп атат. Ооба, бул эми ниетке жараша. Кээ бир инсандардын акысына кирбейли. Алар да жакшы ниет менен барат да, барды умра кылганы барат, бирок кээ бирлери бир канча жолу бардым дейт, жылда барам, жылда 2-3 жолу барам дегендер бар, 3-4 жолу барам деген. Биз ушуну унутпайлы, Кудай Таалам чакырган инсандар ошол 2 ыйык жерге кирет. Чакырбаса, Кудай Таалам билетин алып, визасын алып туруп, аэропорттон кайтып кеткендер бар. Жетпей калгандар бар. Ошон үчүн бул жерде Кудай Таалам чакырган инсан ыйык жерге кирди, кирген болсо, демек Кудай Таалам чакырыптыр деп ишенебиз да биз. Анан чакыргандан кийин ошол ибадатты орундатсын дейбиз. Мисалы үчүн Меккеге барсын, ибадатты орундатсын, Мединага барсын, пайгамбарыбызга зыярат кылсын. Бирок акыркы учурлардагы ошо ниетке жараша биле албайбыз жүрөктөрүндөгү нерсе кандай болуп атат, бирок абдан көп барылып атат. Менин оюмча бул деле бир керек го дейм. Ушул этаптан өтүшүбүз керек окшойт. Барып бул деле суюлат, барып бул илетке түшөт деген ойдомун. Умрага баргандар Кыргызстандан абдан көп экен, биз рекорд койдук деп мактангандар бар. Анан мактаныш эмес. Умра компаниялары дагы абдан арбын, күнүгө реклама окуп бер деп мага кайрылышат мисалы үчүн. Анан кийин мисалы көбүнчө комментарийлерде бири-бирине мисалы үчүн азыр жаштар ата-энеңе умра сапарын белекке беришиң керек деген ушундай бир жүк. Бул билесизби, баягы бири-биринен өтүп, жанагындай адат болуп калды окшойт, Мисалы үчүн бири-бирин карап тандаш, эгерде ниет айтам.
кайсы гана нерсе болбосун динибизде жашоодо ниет биринчи каралат. Намаз ниетсиз кабыл болбойт. Эртең орозо кирип атабыз. Рамазандын күнүндө биринчи күнүндө ниет кылдым Алла ыраазылыгы үчүн ушу бир ай орозону кармаганга деп ниет кылбасак, ал туткан орозо болбой калат. Ниет. Ошондой эле ата энелерди жиберүүдө дагы балдар атаандашпаш керек. Бири менен жарышпаш керек. Ниет өтө маанилүү. Мен ошо паланча жибериптир, мен жибере албай өлүптүрмүнбү? Тигинин баласынчалык жокпузбу биз? Деген жарышка кире турган болсо, ал ниетинде сооп албайт ал бала. Ал ниетинде жарышуунун гана эмесин алат. Үзүрүн алат. Ооба, орундаттың. Досуң же болбосо коллегаңдын немесине жеттиң. А бирок экинчи жагы да бар. Маселен, ата энени жиберип ыраазын алып атат, батасын алып атат. Ата энелер ыраазы болуп келгендер абдан көп, бирок кээ бирлери даяр эмес барып атат. Мен көбү кайгырткам ушул. Даяр барыш керек. Мисалы үчүн бир аалым устазыбыз айткан экен, мага мүмкүнчүлүк берилсе дептир бул жашоодо. Эки нерсени окутуп, үйрөтүп, сертификатты колуна берип, диплом берип, анан уруксат бермекмин дептир. Ошонун бирөөсү ажылык, мында. Үйрөтүп, окутуп, суусап адам баласы ушул жерге. Андан кийин үйрөнгөндөн кийин эми барып ажуу менен кылыңыз деген болсо, ошол сертификат алгандан кийин барса, ошо сонун болмок дептир. Экинчиси бойдокторго айта турган нерсе үйлөнүүгө даярдоо. Үй бүлөлүк даярдык. Аял кыз балага да, эркек балага да даярдык. Курстан өткөрүп, үйлүгү даярданып, сен келечекте энесиң келечекте. Сен баланын жубайы болосуң, сен эркексиң, үй бүлөнүн башчысы болосуң деп кадимкидей улуттук баалуулуктар менен диний баалуулуктарын окутуп туруп, колдоруна сертификат берип, бүгүн ал ишин биз кылып атабыз бүгүнкү күндө. Орто деген фонд аркылуу биздин элде. Абдан сонун, уникалдуу. Канчалаган жаштарды чыгардык, окутуп атабыз, чыгарып атабыз. Үй бүлө курууга. Ооба, үй бүлөгө даярдап атабыз. Абдан сонун нерсе го. Канча убакыт окуйт алат? Кыздарыбыз акыркы жолу кылган курста 6 күн окушту. Билесизби ким келет? Психолог келет. Семейный психолог келет. Кыздарга отдельно өзүнчө аял киши келет. Гинеколог келет. Гигиена, тазалыктан керекпи? Кыз бала билиш керек. Энесинен сурай албаган нерсени тиги эженен сурайт. Анан бир улуттук баалуулуктарды түшүндүргөн да бирөө келет. Салт санада кандай населде бизде? Анан диний жактан дагы кандай болот, мисалы үчүн? Деги эле бир энесиң, жубайсың сен. Эркектерге дагы бир күндүк атайын. Эркектер бат-бат алгысы келет го, мындай эртең менен кечин десе, 2 отурум менен уролог келет, психолог келет. Андан кийин өзүм мисалы үчүн барып түшүндүрүп берем. Эмнеге көңүл буруш керек деп. Мына ошол негизинде окуп чыккан балдарыбыз үйлөндү, алды. Жакшы экен, билип алып келген жакшы экен деп атпайбы. Мисалы кээде атасынан сурай албайт да, көбүнчө комплекс бар да бизде. Ата мен эртең үйлөнүп атам, кандай болот дебейт да. Мисалы досторуна сурай албайт. А тиги уролог келип кенен айтып берет да. Могу абайла тигини, тигиндей кыл, тигиндей кыл. Бир керек болгон нерсесине чейин айтып берет. Бул абдан сонун бир аянчы жаштар үчүн. Бүгүн Казакстан бизде бул жаатта алдыда. Мен аны ачык айтам. Аларда керек болсо билесизби, университеттеринде, жогорку окуу жайларында отбасы деген сабак кирди, сабак катарында. Үй бүлө деген сабак кирди уже. Программасы менен, китептери менен профессор, айымдар, агайлар сабак берип атат, үй бүлөгө даярдап атат. Казакстан өзүнүн келечеги үчүн улутуна күйүп атат. Жаштарыбыз үй бүлө ажырашуу эң көп бүгүн Орто Азияда Казакстанда. Биздин Кыргызстан экинчи орунда экен билбейм. 44 миңден ашуун үй бүлө баш кошот бир жылда. Жаштар, жуптар. Билесизби канчасы ажырашат? 17 миңге жакын ажырашат. Ар бир 4-үчү, 3-үчү окуу. 3-үчү. 3төн 1, 3төн 2 жакындап калды. Бир жылдын ичинде ажырашты. Мен 10 жылдын, 5 жылдын, 20 жылдын ичинде деп аткан жерим жок. Бул не деген нерсе? Бул кандай трагедия деген маселе да. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө ооба мечиттин ичинде отура берип эле, баян кылып эле отура берсек, баардык укмуш болсо мечиттен чыкпай эле коёюл анда. Бирок кээде чыгып коомдо могул сыяктуу проблемаларды чечүү үчүн жаштарыбыз бузулуп кетти, наркоман болуп кетти, арак кеч болуп кетти дей бергенден көрөчү, башташ керек да бир жагынан баштайлы. Кел окутайлы. Кел айнанайын, сабактан кийин кел, курска өт. Анан үй бүлөлүү инсандарыбыз бар. Билесизби, үй бүлөлүү инсандарга бактылуу үй бүлө деген долбоорубуз бар. Эмне дегенде канча жыл болду үйлөнгөнүңүзгө? Бүгүн 7 жыл болду. Машалла, 7 жыл болду. 40 жыл жашап келген үй бүлөлөр келди да, бири-бирин тааныбай тургандыгын айтышты. Тааныйт бири-бирин, атын билет, затын билет, коммуникация жок. Бир экинчиси эмне түстү жактырат, эмне тамак жактырат, элементардуу нерселерди билбейт. Өмүрүндө гүл алды беле, романтикалуу бир кат жазып берди беле деген сыяктуу маселелерди жок. Ошонун программанын ичинде баарын кылып көрсөткөнүбүз үчүн акырында романтикалык кат жазышат музыканын эмесинде, баягындай коштоосунда кадимкидей ыйлап, көзүн часа аялдар көп жазат го, айтыктарда мындай жазат. Бирок ошентсе деле, бирок жан дүйнөсүндө мындай 3-4 баласы болуп на грани развода деп коет. Ажырашуу, бүттү, ажырашабыз эртеңден деп аткан үй бүлөлөрдүн бир канчасы кайт. Мен ошону менен айтам да, бир үй бүлөнү сактап калдык деп атам.
бүгүнгө чейин бир 650-700гө жакын үй бүлө келип кетти программаларга. Коомдо иш кылабы десекчи, бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө баардык нерсени бир мечиттердин ичине байлап шарт эмес. Бүгүн могул мейкиндик мына кылып аткан ушу Алла ыраазы болсун, сиздердин кылып аткан 24 kg кылып аткан иши абдан жогорку, сонун сооптуу иш, ары пайдалуу иш. Улуттук негизде дагы, баалуулукта, мамлекеттик деңгээлде дагы, анан диний негизде дагы. Ошондой эле ар бир үй бүлөнү сактап калуу, ар бир жаштарды сактап калуу, менин оюмча буга кадамды кайсы жерде болбойлу, кайсы образда болбойлу, кайсы жумушта болбойлу кыла беришибиз керек деген маселе айтат. Чоң рахмат. Бүгүн биздин мынакей Алланын буйругу менен алгачкы коногубуз болдуңуздар. 24 kg подкасттын сөзсүз үзбөй көрүңүздөр. Каналыбызга катталууну унутпаңыздар. Албетте комментарий жазыңыздар. Балким дагы суроолор болсо, Марсагай менен дагы бир маегибиз балким жакын арада чыгып калат чыгар. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге дагы. Кармаңыз. Алла ыраазы болсун.